Соңку учурда учактардын билети кымбат деген нааразычылыктар айтылып келүүдө. Мында ички каттамдарга суроо талап жогорулаган. Мисалга алсак, Бишкек Ош шаарларында билеттин баасы 5000 сомго чейин чыгууда. Бул жагдайды жоюу үчүн Асман аба жолдору мамлекеттик авиакомпаниясы ишке киргизилип, жакын аралыкта ички каттамдарды тейлөөсү айтылууда. Мында салыштырмалуу жеке компанияларга караганда билеттин баасы бир топ эле арзан болот. Асман аба жолдору мамлекеттик авиакомпаниясы 27 сентябрдан баштап өлкөнүн ичинде бардык багыттар боюнча ички каттамдарды аткара баштайт. Ага ылайык Талас, Нарын, Караколго аба каттамдар ачылат. Ал үчүн авиакомпания 3 жаңы учак сатып алган. Авиакаттамдар бир убакта бир нече багыттарга көздөй учурулат. Мында билеттердин баасы 2000 сомдон баштап 3000 сомдун тегерегинде коюлган. Азыркы башында баштаганда бизде баягы жүргүнчү аз болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз жана мындай треугольный маршрут деп коет. Бишкектен Нарынга же Таласка учуп, канча пассажир чыкса ошону алабыз. Калгандары Оштун, например, пассажирлары болот. Дальше Ошко учуп кетет. Кийин пассажирлар, жарандар көнүп толук болгондо уже прямой рейстерди аткарылып баштайт. Буга чейин өлкө ичиндеги аба каттамдарын 4 гана компания аткарып келген. Алар Авиатрафик, Тезжет, Аэрономат жана Skyfro. Ал негиздүү каттамдар толуп билет тартыштыгында жаралган учурлар кездешкен. Ошентсе да жүргүнчүлөр акыркы коюлган баа туруктуу сакталса дешет. 4250-тен алдык окшойт эле. И то онубуз ham атмен болуп тойго кетип атканбыз. Самой уча албай отурабыз. Азыр эми канча болсо деле алат элек дедик. Тойго барышыбыз керек, тойго бара албай отурабыз мынеке. Бүгүн биз 6000, бүгүнкү рейсинде 6000ге билет бар дешти. Конечно, экеси арзан болуп атат, жакшы. Жакшы да. Ошо 6000 болсо дагы жетпей калдык, ала албай калдык. Азыр тойго бара албай отурабыз. Чыккандан коркуп жатышат, барды сел жүрүп жатат. Табигый кырсыктар. Ошон үчүн самолеттин билетин арзандатса, дагы ошончо көп болот каттам, жакшы болот мамлекетке. Азыр жеке компаниялардын эле кызыкчылыгы болуп жатат бул азыр мындай туура түшүнсө. Эл деле кыйнап жатат, мына студенттер каттап жатат. Аябай жакшы болот ошо, туруктуу бир баа коюшса. Тезжет авиакомпаниясынын сайтына көз чаптырып көрсөк, Бишкек Ош багыты боюнча бир жүргүнчүгө билет 4300 сомдон 4700 сомго чейин экенин көрүүгө болот. Көп жылдан бери авиаагенттикте иштеген Айниса Жунусова Абу Дабиге билеттер 6000 сомдон сатылып жатканын айтты. Өлкөдө ички каттамдын баасы бул суммага тең болууда. Биздин каттам 5000, мисалы үчүн Дубайга алсаң 6000 аласың да. Бишкектен Абу Дабиге алсаң 6000 аласың без багаж. Биздики жакын болот атпайбы? Дубай каякта жатат, Ош Бишкек каякта жатат. Элдерге бир аз кыйын болуп калат. Ошону арзандатса, бизге дагы жакшы болот, элге дагы жакшы болот да. Элдер ала берет, аябай көп муктаждар бар, жаш балдар менен учкандар бар, чоң картаңдар бар. Пенсионный билет деген тарифтер бар. Алар да уже калбай калат. Өлчөмдүү эле бир белгиде берет, көп бербейт. Анан пенсионныйды издеп келишет, таппай калышат. Авиакаттамдарга билетти компаниянын сайтынан алуу сунушталат. Буга байланыштуу ички каттамдардын жоопкерчилигин алып жаткан Асман аба жолдору мамлекеттик авиакомпаниясында расмий сайтында билеттер сатылат. Мындан башка келечекте компания эл аралык каттамдарга алгач Казакстан менен Өзбекстанга учууну көздөөдө. Алмагүл Байкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.